Негизги этикафтан максат бүт баарынан үзүлүп, үйүңдөн, бала чакаңдан, жумушуңдан, досторуңдан баарынан үзүлүп чыгып мечитте сен жана Алла болот. Мына ушуну этикаф деп айтылат. Мына ушуну башка сөз менен айтканда хилват деп айтылат. Хилва элден алыстап өзүң менен өзүң болгонду айтылат. Бул дагы чоң ибадат. Алла субханала таала кимге насип кылган болсо өтө чоң неамат. Себеби адам баласы качан хилват ыктыяр кылса, ошондо Алланы табат. Эл менен жүрө берсең, сен Кудайдан алыстай бересиң. Кудайга үчүн да вакыт бөлүшүң керек. Бүт баарын токтотуп, жумушуңду, ишиңди, акчаңды, бизнесиңди, үй бүлөңдү бүт баарын токтотуп, бир гана сен Алла болгондо, эми сен Аллах Таалага жакындай баштайсың. Алла Таалага акырындап жакындай баштайсың. 10 күндүк этикафта жакындаган соопту балдар, жакындыкты сен башка ибадаттан таппайсың. Ошон үчүн шариятыбызда 10 күндүк этикаф, насун этикаф бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунавварага көчүп келгенден кийин 9 жыл, 10 жыл этикаф кылган. Таштаган эмес. Ошон үчүн биздин мазхабта дагы суннату муаккада алал кифая. Алал кифая дегени эч ким отурмаса, ошол жердеги жамааттын бар күнөөкөр болот. Мисалы биздин мына Көлмө мечитинде бир адам отурса, баарынан сакыт болот. Бир да адам этикафка отурбаса, баары күнөөкөр болобуз. Бул ушундай амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл отурган. Акыркы жылы вафатынан алдын пайгамбар 20 күн этикаф кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 20 күн этикаф кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн этикаф балдар аябай чоң ибадат. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-му'такиф я'такифу зунуб." Этикафта отурган адам күнөөлөрдөн сак болот дейт. Күнөөлөрдөн сак болот, күнөөдөн Алла таалам тыят дейт. Негизи адам баласы өзүнү тарбиялаш үчүн балдар илгерги машайыхтар, уламалар, аулиялар 4 нерсеге мужахада кылдырган. Ушул 4 нерсе аркылуу адамды тарбиялаган. Адамдын тарбиялашын жолу ушундай балдар. Мисалы ат баккан адам дагы атты тарбиялайт, таптайт. Аны күлүк кылам дейт, башка кылам дейт, аны таптап, жемини берет, азайтат, суутат, башка кылат. Анан барып алып күлүк ат болуп чыгат. Кудду ошондой эле адам баласы дагы чыныгы адам болуш үчүн илгерги аулиялар, уламалар, суфийлер, мухаккикин уламалар эмне кылган адам тарбиялаш үчүн 4 негизди кабыл кылган. Анасирул арба 4 негиз алган, ошол менен адам тарбиялаган. Мына ушул 4 негиз балдар толугу менен этикафта, орозодо табылат. Ошон үчүн орозо оңой жолу менен Аллага жакындай турган жол балдар. Эң биринчи алардын кылган мужахадасы киллатул таам. Киллату таам деген тамакты азайтуу деген сөз. Адам кечке чейин тамак менен алек болуп, тамак эле жей берсе, тамактын кулу болуп калат. Тамак жегенден кийин шахват келет. Шахваттын кулу болот, нафстын кулу болот. Ошентип анын максаты тамак болуп калат. Жашоого келген максатын унутат. Азыр тамак жеди, бешинде мен тамак жесем дейт обедте. Кечке барып, кайсы кафеде жесем дейт. Ким менен жесем экен дейт. Кантип жесем экен дейт. Кечке чейин жүргөн максаты тамак болот. Ал адам тамактын кулу болот. Уламалар, мухаккикин уламалар, аулиялар адам баласыны тарбиялаш үчүн киллату таам деген бир маселени көтөрүшкөн. Ал маселе адамдын тамагын азайтуу. Тамагын бир аз азайткандан кийин адам курсак ачкандан кийин Кудайды тааный баштайт. Курсагы ток болсо ал Кудайды тааныбайт. Өзүнү Кудай сезип калат. Өзүм кыйынмын дейт, бүт баары менде бар дейт. Курсагын ачкандан кийин өзүң алсыз, Кудайдын пендеси экенсиң, өзүңдө эчтеке жок экенин билесиң. Ошон үчүн тарбия кылыштын биринчи кадамында алар киллату таам деп тамакты азайтканга буйрган. Тамагыңды азайт деген. Тамакты так жебей койбо деген жок балдар. Жеш керек, өлүп калбаш керек. Жеш керек, бирок өтө көп эмес. Өтө тоюп жеген болбойт. Киллату таам. Бунун эң жакшы меяры балдар, эң жакшы өлчөм суннат тарикасы менен. Суннат тарикаты менен жесең, ошол жетет сага. Сен нафсыңдын тамактын кулу болбойсуң. Түнүгөрү суннат тарикаты менен жеш керек. 3төн 1 тамакка, 3төн 1 суусундукка, 3төн 1 дем алганга. Ушул меяр, ушул таразы. Ушундай жеген адам иншалла нафсынын кулу болбойт. Ал адам тез эле Аллага кайтат. Ал нафсынын кулу болуп эле тамакты издеп эле жүрө бербейт. Каерде жакшы тамак пышырат, кайсы кафеде жакшы, каерде таттуу, каерде жакшы деп эле жүрө бербейт. Эси дарды тамак болбойт. Ошон үчүн орозодо Алла субханала таала ушунда бизге насип кылган. Эртең менен кечке тамак жебей, бир аз өзүбүздү тарбиялайбыз. Экинчиси балдар, бул дагы негиздегидин бирөөсү киллатул калам. Киллатут таам, киллатул калам. Адамдын бузулган бир себеби балдар көп сүйлөгөндөн болот.
Азыр көпчүлүк адамдар бул акылдуу, билимдүү, кыйын деген түшүнүк болуп калды. Заман өзгөрдү. Тескери заман болуп калды. Илгерки адамдарда, илгерки уламаларда кыйлатул калам болгон. Аз сүйлөгөн. Суроо берсең жооп берген болсом сүкут болгон. Сүкут болгон. Алардын даваты балдар көбүнчө амалы менен болгон негизи. Аларды көрүп эле адамдар иманга келген, амалды көрүп эле сүннөткө жакындап келе берген. Бүгүн бизде баарыбызда, көпчүлүгүбүздө эмне болуп калдык? Амалыбыз жок, тилибиз эле калды, ошон үчүн таасири жок. Эми диндар адамдардын, динсиз адамдар деле кечке чейин өзгөчө аялдар калам сөз менен алек болот. Кечке чейин сөз менен, ушак айыл менен, гыйбат менен, бирөөдү жамандоо менен убакыт өткөзөбүз. Бул дагы адамдын жүрөгүн кирилетип, адамды Кудайдан алыстатат. Сени Кудайдан алыстатып, дүйнө менен мас болуп жашай бересиң. Бирөөдү гыйбат кылып, жыргап каласың. Бирөөдү шылдыңдап жыргайсың. Бирөөдү урушуп жыргап каласың. Бүт бардыгы ошол касратул калам, көп сүйлөгөндүн кесепети болот. Ошон үчүн бул айда Аллах субханаху ва таала кыйлатул калам не дегени? Сөздү азайт деген сөз. Сүйлөбөй койбой деген жер жок. Сүйлө, зарыл болгондо. Калган учурда кыйлатул калам болсун. Азыраак сүйлө, көбүрөөк тилиң зикирде болсун, Куранда болсун, истигфарда болсун, тобада болсун, пайгамбарыбызга салаватта болсун, саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушулар менен адам баласы өзүн тарбиялайт. Бул экинчи дагы чоң нерсе, көп сүйлөгөнгө аракет кылбаш керек, адам аз сүйлөш керек. Сахабалардын ичинде балдар эң улук сахаба, пайгамбарыбыздан кийинки эле эң улук сахаба Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Сиддик деген макам бар. Имамул Сиддикин, пайгамбардан кийинки макам, үммөттө эң афзал адам Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Бирок балдар хадис окусаңар көрөсүңөр, эң аз риваят кылган Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Болсо пайгамбарыбыз менен эң көп жүргөн сахаба. Исламга чейин да чогуу болгон, исламдан кийин дагы чогуу болгон, хижратта да чогуу болду, Мадинада да чогуу болду, Меккеде да чогуу болду. Болсо ушундай сахаба, бүт бар окуялардын күбөсү болуп турган сахаба өтө аз риваят кылат. Окуйсаңар, хадис окусаңар көрөсүңөр, Аби Бакр Сиддик разияллаху анху деген хадис өтө аз келет. Себеби аз сүйлөгөн адам болгон. Эми дин, уламалар айтат, динде ушундай мамиле кылса, дүйнөгө келгенде мындан да аз сүйлөгөн дейт. Дүйнөгө келгенде мындан да аз сүйлөгөн. Ошон үчүн бир күн тилини кармап алып, антып чыгарып, кармап айтып атты тилиге, сен ушундай нерсесин же мени бейишке киргизесиң, же тозокко киргизесиң деп өзүгө өзү таалим берип атат дейт. Ошон үчүн көп сүйлөгөн балдар бул адамдын кыйын экендиги, билимдүү экендиги, алым экендигинин белгиси болбойт. Көп сүйлөгөн адам Алла Таала кимге тил берсе сүйлөй берет ал. Бул этең суроо бар. Ма ялфизу мин qawl illa ladayhi raqibun atid. Оозунан чыккан сөзгө фериште таяр турат, жазып турат. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Ошон үчүн тил балдар Алла берген неамат, буну Куран менен алек болгула, хадис менен алек болгула, фикх менен алек болгула, зикир менен алек болгула, жакшы сөз менен алек болгула. Болбосо сүкут. Адам оңолом десе аз сүйлөш керек. Оңолом десе аз сүйлөш керек. Болбосо болбойт. Кээ бир уламалар бар, шагирттерин даярдагандан алдын, мисалы көп сүйлөсө, аны сүйлөгөндөн тийип койгон. Баян кылдырбай койгон. Аны өзүн тарбиялап, пышырып жетилгенден кийин анан сенен чыгып сүйлө деген. Ушундай болгон. Себеби аны тарбиялаш керек. Тарбиялабаса элге пайдасы тийиши мүмкүн, өзүнө зыян келип калышы мүмкүн. Бул эми дин багытындагы көп сүйлөгөндөр айтып атабыз. Ал эми дүйнө багытында мүмкүн болушунча аз болуш керек. Анан орозо кармап эле кечке чейин саясатты сүйлөй берсең, кечке чейин саясатты сүйлөп эле ошону эме кыла берсең, ошо менен алек болсоң, орозо эмес ал. Ошон үчүн оңолом дегендин экинчи шарты балдар тартиби шарты эмне экен? Кыйлатул калам. Аз сүйлөө. Көп сүйлөгөнгө аракет кылбагыла, аз сүйлөгөнгө аракет кылгыла. Сүйлөсөңөр дагы пайдалуу сөздөрдү сүйлөгүлө. Пайдасыз сөздөн алыс болгула. Ман саматта нажа. Ким сүкут кылса, нажат табат. Ошон үчүн аз сүйлөгөнгө аракет кылыш керек, зарылчылыкта гана сүйлөш керек. Бул дагы чоң балдар сабак. Үчүнчүсү балдар киллатун наум, же киллатул манам. Үчүнчү мужахада кылынганда киллатул манам дейт, уйкуну азайтуу деген сөз. Уйкуну көбөйткөнү дагы зыян балдар. Ошол 7 саат, 8 саат норма ушул. Шариатта ушуну айтат, докторлор да айтат, ушул норма. Ошол убакытта ошол сага жетет. Ансыз болбойт балдар. Бул уйку дагы бизге зарыл нерсе. Бул аяту мин аятилла. Алланын берген, Алланын белгилерден бир белгиси балдар. Адам кечке чарчап калат, Алла Таала уйкуну берет, уктап тургандан кийин баягы чарчоо баардыгы жоголот.
Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала "Важаална наумакум субата" дейт. Важаална наумакум субата. Субат деген бир маанасы кесип салуу деген сөз. Ал бүт баарын кесип салат. Сенин кайгыңды, ооруңду бүт баарын кесип салат. Ооруп аткан болсоң уктап турсаң жакшысың. Чарчадың уктап турсаң жакшысың. Демек уйку Аллахтын неаматы. Укташ керек, бирок кечке чейин уктаган болбойт. Кечке чейин эле бышылдап уктай берсең 10 саат, 12 саат, 15 саат уйкуң өтүп кетсе жаман нерсе. Биз уктаганы келген эмеспиз туугандар. Биз ахиретке келгенбиз даярданганы. Уктай турган жер бар, кабырда уктай бересиң. Уктай бересиң. Кабырда уктай бер. Ошон үчүн киллатул манам деген сөз уйкуну азайтуу деген сөз. Орозодо андан кийин да уйкуну азайтыш керек. Көбүрөөк адам баласын уйкусун азайтып, калган амалдарды ибадатта, жакшы иштер менен алек болуш керек. Түшүнүңөрбү? Көп уктаган адамдагы ийгиликке жетпейт. Ийгиликке жетем десең, уйкуңду азайт дагы иште, оку, аракет кыл. Анан Аллах Таала натыйжа берет. Анан ийгилик болот сага. Анан уктай берсең, өзү эле келе берсе барды десең андай болбойт. Алма пыш, озма туш андай болбойт балдар. Андай жер бар, ал бул дүйнөдө эмес, ал ахиретте бейиште. Түшүнүңөрбү? Оңолуудун 3-чү жолу эмне экен? Уйкуну азайтыш керек, жалкоолуктан эмне болуш керек? Сак болуш керек балдар. 4-чүсү уламалар айтат, машайыктар, оңолом деген адамдын, өзүн оңдойм деген адамдын 4-чү шарты бул киллатул ихтилат ма'ал анам. Киллатул ихтилат ма'ал анам дегени адамдар менен аз байланышуу. Адам менен көп байланышкан адамда оңолбойт. Ар дайым адамдар менен жүрө берсең, сен ошолордун бирөөсү болосуң. Адамдар менен чогуу эле тамак жей бересиң, ошолор менен чогуу ойнойсуң, күлөсүң, ошол менен жашап жүрө бересиң. Өзүңө убакыт бербейсиң, үй бүлөңө убакыт бербейсиң, ахиретке убакыт бербейсиң, сен оңолбойсуң. Оңолуудун дагы бир эң негизги шарты балдар киллатул ихтилат ма'ал анам дейт. Адамдардан өтө алыс болууга да болбойт. Адамдар менен болгон байланышты, таалукту азайтыш керек. Үзүп койгон болбойт. Пайдаң тийсин сен да илим алышың керек. Шариат элден үзүлүп, өзүң менен өзүң болуп кет дебейт балдар. Элден үзүлүп, тоого чыгып кетип, сен жахыл болуп кал, элден алыстап кет дебейт. Шариат эл менен чогуу жаша дейт. Бирок эл менен чогуу жаша, жүрөгүңдө Алла болсун, көп убактыңды пайдасыз нерсе менен аракет кылбастан өзүңө аракет кыл дейт. Өзүңдүн пайдаңа аракет кыл дейт. Эл менен эртең менен кечкече тойго барса тойго барып, патага барса патага барып, аш жесе аш жеп, күлсө күлүп, ойносо ойноп эле жүрүп эле убакыт өтүп кетпеш керек туугандар. Андай адам ийгиликсиз болуп калат, ахиретте өкүнүп калат. Ошон үчүн сен өзүң не кыл, тартип түз. Ошо тартип менен жаша. Ошол менен өзүң калаганды эс ал, калаганды тамагыңды же, калаганыңда бирөө менен байланыш, калаганыңда сабагыңды оку, калаганыңда ибадатыңды кыл, калаган учурунда үй бүлөңө, бала чакаңа, туугандарыңа убакыт бер. Ушинтип жашаш керек. Бул өтө зарыл маселе. Анан элдин бирөөсү болуп жүрө берсең, анда ахиретке барганда өкүнүп каласың. Андай достор, андай жолдоштор пайда бербейт. Ошон үчүн оңолуудун балдар ушул жолу дагы не бар? Шариятыбызда бар нерсе, бул дагы балдар орозодо бар, өзгөчө этикафта. Этикафта бүт баардан үзүлөсүң да мешитке келесиң. Үй бүлөңдөн, бала чакаңдан, досуңдан үзүлүп, мешитке келип, мешиттен өзүң бир чекеден жер арасында жатасың ошол жерде. Эч ким жок. Демек сага ал жерде не болду? Баягы 4 шарттын баары табылат. Этикафта толук оңолуп чыкканга бизге мүмкүнчүлүк бар. Кыйлатта ам кылсаң болот, зарылчылыгын же калганын жебе. Аз уктасаң болот, өзүңдү өзүң тарбия кылсаң болот. Аз сүйлөгөнгө да мүмкүнчүлүк бар. Жаныңда адамдар жок, телефонуң жок, эч ким жок. Тилиңди тиштеп отурасың дагы, зикирин кыласың, не кыласың? Кураныңды окуйсуң. Ихтилат да аз болот балдар. Аралашуу да жок. Бул дагы зарыл нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуштан алдын дагы этикаф кылып жүргөн. Баягы гары хинага барып ятаханнас. Даяли. Бир нече күн пайгамбар ятаханнас ошол жерге барып, элден үзүлүп, Курейштен үзүлүп барып ибадат кылган. Кийин акыркы өмүрүндө дагы Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам 10 күн акырда 20 күн этикаф кылган. Ушул негизинде. Ошон үчүн оңолуудун негизги шарттары ушул балдар. Ушул 4 негизге амал кылсаңар, иншалла Аллах субханаху ва таала орозобузду пайдалуу кылат. Орозодон кийин жашоо да пайдалуу болот. Оңолгонго Аллах таала бизге толук мүмкүнчүлүк берет. Орозодон эмес, орозодон кийин дагы ар дайым ушул 4 нерсени негизде жашагыла. Ушул нерсеге аракет кылгыла. Ушул 4 нерсеге мужахада кылгыла. Өтө көп жеп, тамактын кулу болуп калба. Көп уктап, уйкунун кулу болба.
Түшүнүңөрбү? Көп убакта уйкуну кул болбогула. Ар дайым алла деп эле эл менен жүрө бербегиле. Өзүңө да убакыт бер. Анан эмне кылгыла? Ар дайым эле саясатчы болуп алып эле ардекени сүйлөп жүрө бербестен элдерге пайдалуу нерсени айткыла, болбосо пайдасыз болсо элдерден алыс болуп, өзүңдүн ахиретиңе иште, ахиретиңди, кабырыңды абад кылганга аракет кыл. Түшүнүңөрбү? Рамазан бизге ушуну сабак берет. Этикафтан негизги максат ушул болот. Ошон үчүн Рамазандын айы келди. Аллах субханаху таала мага дагы, силерге дагы барыбызга туура пайдаланганга, туура ибадат кылганга, ушул азыркы айткан 4 нерсеге амал кылганга товфик берсин. Эми балдар, этикаф бул маснун амал. Этикаф деген жами мечитте, жамаат менен окулган мечитте акыркы 10 күндө отурушлук сүннөтү муаккада алал кифая. Жами мечит болуш керек. Мечиттин балдар эң жакшысы жами болгону жакшы. Чоң мечит. Жумада окулат, жамаатта болот, ушундай. Андай болбосо 5 бак окулган мечит болсо ал дагы боло берет. Анан айылдагы мечит болсо ал дагы боло берет. Түшүнүңөрбү? Кыскасы, кайсы мечит болсо мечитте барып 10 күн эмне кыласың? Акыркы 10 күндө, мына ушул Рамазандын акыркы 20-сынан баштап кирип кетишиң керек. 20-сы түнү кирип, анан ай көрүнсө 29-да, ай көрүнбөсө 30-да чыгасың. Мына ушул сүннет тарикасы этикафтын. Этикаф кылуучулук сүннөтү муаккада алал кифая. Ошондой эле аялдар да этикафка отурса болот. Аялдар үйүндө эле отурат. Мечитке келбейт, үйүндө намазканасы бар го, ошол намазканада отура берет. Ошол жерде отуруп өзүнүн ибадаттарыны аткарат. Түшүнүңөрбү? Этикаф деген ошол мечитте отуруп 5 бак намазды окуу, зикир кылуу, тоба кылуу, истигфар кылуу, адамдардан алысыраак болуу, азыраак сүйлөө, азыраак уктоо деген баардыгы ушул жерде табылат, азыр айткан маселелер. Этикафтын балдар негизги 3 шарты бар. Эң биринчи ниет. Эркекке дагы, аялга дагы биринчи ниет кылат. Мен мечитте отурдум, ошо акыркы убакыт эмне кылам, ниет кыламын, акыркы 10 күндө этикафка отурам деп ниет кылат. Бул ниет кылышлык балдар шарт. Эгер ниет кылбаса болбойт. Ниет кылат дегенде билинди, этикафка отурган адамдын акыл, балык болуш шарт. Акыл эстүү жана балагатка жеткен болуш шарт. Эгерде жаш бала болсо, же болбосо акылы жок, мажнун болсо, акылынан тайган болсо, ал адамга этикафка отурганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Экинчи шарты балдар, бул хайз, нифас, жанабаттан таза болуш шарт. Эгер аял киши болсо, хайыздан, нифастан таза болуш шарт. Үйүндө отурам десе, ошондой болушу шарт. Ошондой эле эркек адам болсо, жунуп болгондон таза болуш шарт. Жунуп адамга мечитке киргенге, мечитте отурганга, мечитте жатканга болбойт. Түшүнүңөрбү? Үчүнчү шарты мечит жами болуш керек. Жами мечит болуш керек. Ошон үчүн намазканаларда болбойт. Намазканада эмес, 5 бак намаз окулган мечиттерде эмне кылсын? Этикаф кылынсын. Мына ушул этикафтын негизги 3 шарты бар. Эң биринчи ниет кылынат. Мен ниет кылдым Алла үчүн этикаф кылам деп. Түшүнүңөрбү? Экинчиси эмне экен? Хайыз, нифас, жанабаттан таза болуш шарт, эркекке дагы, аялга дагы. Үчүнчүсү жами мечитте болушлугу шарт. Түшүнүңөрбү? Мына ушинтип этикаф кылынат. Этикаф да чоң ибадат. Эң афзал этикаф балдар Масжидул Харамда. Эң афзал соолу көп этикаф Масжидул Харамда. Маккатул Мукаррамада. Эгер ким хажыга же умрага барган болсо, азыр умрага баргандарга өтө жакшы шанс этикаф кылсын. 10 күн болбосо жок дегенде 1 күн, 2 күн, 3 күн канчалык мүмкүн болсо, ошончо этикаф кылганы жакшы. Эң жакшы сооп, эң афзал этикаф каерде экен? Масжидул Харам, Маккатул Мукаррамада. Түшүнүңөрбү? Экинчиси Масжидун Набави. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын масжиди. Мадинага барганда дагы 3 күн турсаңар дагы 1 күн, 2 күн пайгамбарыбыздын мечитинде этикаф кылганга аракет кылгыла. Бул дагы өтө чоң сооптуу амал. Үчүнчүсү балдар Масжидул Акса. Түшүнүңөрбү? Үчүнчүсү кайсы экен? Масжидул Акса, бул Кудус мечити. Бунда дагы кимге мүмкүнчүлүк болсо отурган өтө чоң сооп. Андан кийин Масжидул Жами, андан кийин Масжидул Хай, андан кийин өзүнүн жашаган жердеги масжид. Ушинтип бөлүнөт. Канчалык жамаат көп болсо, ошончолук сообу да көп болот балдар. Этикафка отурганда канчалык жамаат көп жер болсо, чоң мечит болсо, сообу да ошончо көп болот. Ушуну унутпаш керек. Этикафта балдар негизи важип этикафта орозо менен болуш шарт.
Vacip etikaf endi azır oturup atkаныбыз ансыз орозо болот. Бул фарз орозо болот. Мисалы бир адам өзүн назыр кылган болсо, орозого этикаф кыламын деп. Кандай кылат? Мисалы айтат, мен ушул ишим болуп кетсе, же ушул нерседен айыгып кетсем, же менин балам, же атам айыгып кетсе, мен 10 күн мешитте этикаф кылам деп назыр кылат. Түшүнүңөрбү? Бул назыр балдар важип болот эми. Назыр важип болгон этикафта эми орозо да шарт. Орозо менен кошо болот. Орозосуз болбойт этикаф. Түшүнүңөрбү? Мустахаб этикафта, мубах этикафта мустахабтар болушу мүмкүн, бирок важип этикаф, мына сүннөт муаккада болгон этикафтарда сөзсүз түрдө орозо болуш шарт. Орозосуз болбойт. Бир күнгө ниет кылабы, 2 күнгө кылабы, орозо менен чогуу кармайт. Түшүнүңөрбү? Этикаф кылган болсо ал адам орозо да кармайт, анан мечитте этикаф кылат. Ансыз этикаф болбойт. Түшүнүңөрбү? Жана этикафта балдар бир адам түндү гана ниет кылса, күндүз да кошулат. Түшүнүңөрбү? Орозо болуш керек да, орозо болуш керек болот. Мен түнү гана отурам деген болсо, анда күндүз да кошулат, түн орозо болбойсуң да. Ошон үчүн күндүз орозо кармап, анан орозо менен чогуу мечитте этикафка отурасың. Ансыз этикаф болбойт, бул этикаф важип болгон этикафтар. Ал эми нафил этикафтарда балдар жеңилдик берилген. Анда күн белгиленген эмес, 1 саат, 2 саатка дагы этикаф кылсаң болот. Орозо дагы шарт эмес. Мисалы мешитке киргенде эле атакифу ма кумту фил масжид. Мешитте турганда эле этикафты ниет кылсаң, сен муаттакиф боло бересиң. Мешиттен чыкканга чейин этикафтын соогун ала бересиң. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн этикаф балдар ушундай амал эмне кылыш керек? Этикаф важип болуп аткан болсо, орозо менен болушлугу шарт. Эми маснун этикаф, сүннет этикаф балдар Рамазандын акыркы 10 күндө болот. Акыркы 10 күнүндө, ошол 20-сынан тартып 29-уна же 30-га чейинки күндөр маснун этикаф. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым ушунда отурган. Кээ бир риваяттарда авсаттарда отурган, 10-нан баштап 20-га чейин, бирок көпчүлүгү риваяттарда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндө отурган. Ошон үчүн акыркы 10 күндө отурушулук бул сүннет тарикасы, сүннети муаккада алал кифая. Түшүнүңөрбү? Эми балдар этикафты бузуучу нерселер бар балдар. Этикафты бузуучу 2 нерсе бар. Биринчиси хуруж минел масжид. Мешиттен чыгып кетүү зарылсыз. Эч бир үздүрүү себеп жок, мешиттен чыгып кетүү этикафты бузат. Себеби этикаф кылган адам мешитте гана отурам деп ниет кылат. Мешиттен сырткага чыкканга болбойт. Бир гана инсандын зарылчылыгына чыкса болот. Даратка чыкса болот, усулга чыкса болот. Эгер тамак жок болсо сырттан алып келип жесе болот. Түшүнүңөрбү? Башка амалдарга чыкканга болбойт. Эгерде окуган мешитинде жами мешит болбосо, жума окулбаса, анда башка мешитке жумага чыкса болот. Бирок кайтып келет. Калган иштерди кыла албайт. Мешиттин ошол эмесинен, худудунан, чегинен чыкканга болбойт. Мешиттен чыгып алып эле жүрө берсе, сыртта анда этикаф бузулуп калат. Этикаф бузулат, анын казасын окуганга туура келет кийин. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн этикаф кылган адам мүмкүн болушунча мешиттен чыкпаш керек. Мешиттен чыгар замат үзүсүз чыгып жүрө берсе, анда бузулат. Албетте мешиттен чыкканда жами мешитке барып жума окуса, жумадан окуп келатканда бирөө менен көрүшүп, жолугушуп калса жолдо. Түшүнүңөрбү? Жолоочу болуп туруп зиярат кылып өтүп кетсе, ал жайыз боло берет. Бирок атайын зияратка чыккан, кеселди зиярат кылган, башка булар болбойт. Этикафта бир гана мешитте турушлук шарт балдар. Эми мешиттен чыгуу, өзүрсүз мешиттен чыгып кетип туруу этикафты бузат. Экинчиси жима. ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد. Жима кылуу, аял менен кошулуу бул дагы эмне кылат? Этикафты бузат. Түшүнүңөрбү? Негизинен мына ушул 2 нерсе этикафты бузат. Биринчиси мешиттен зарылсыз жок, хажаты жок мешиттен чыгып кетүү. Экинчиси аял менен кошулуу, жима. Эми этикафка отурган адамдарга балдар кээ бир амалдар макрух болот. Мисалы, этикафка отурган адам мешитте келип алып, мешитте дүнүйө ишин кылуу анын үчүн макрух тахрими. Мешитте келип алдың, бирок телефон токтобой атат да, кечке чейин бизнесиңди кылып атасың, соодаңды кылып атасың, ишиңди кылып атасың. Уламалар жайыз деген, мабийни азыр кылбастан туруп соода кылса деген. Бирок кечке алек болгон жакшы нерсе эмес. Өтө зарыл болуп калса, сенден башка кылатын адам жок болсо, анда мейли кылсаң болот. Телефон аркылуу, башка аркылуу кылсаң болот. Бирок мешитте отуруп алып эле баягы ишиңди аткара берсең, анда этикаф болбой калат. Мешитте турган адам дүнүйө ишинен алек болбосун, бүт баарын үзүп токтотуп 10 күн эс аласың эми.
10 gün bir gana sen zikirde, Kur'an'da, tasbihte, istiğfarda, tövbe menen ötközөtkөн ay kelet. Oşon için etikaf kılgan adam telefon alıp gelbesen kelgeni жақсы болады. Telefondorunda çürüp bir gana zararçılık болгондо байланышып калган учурда ибадат менен алек болуш керек. Мешітке келип алып соода ишини, дүйнө ишине кылышлык балдар ансы делек макрух, этикафты өзгөчө макрух болот. Уламалар макрух тахрими деген. Ошон үчүн мешітке келип алып дүйнө иштерин кылганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Андан кийин мешітке келгенден кийин дагы маселе, мешітке келбей үн чыкпай жүргөндө болбойт. Зарылчылык болгондо сүйлөш керек. Зарылчылык болбосо сүйлөбөгөн жакшы нерсе. Азыр айтып өттүк. Зарылчылык болгондо гана сүйлөш керек. Зарылчылык болбосо сүйлөбөгөнгө аракет кылыш керек. Ар ким өзү менен өзү аракет болгонго аракет кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Этикафтын баягы кыскача негизги маселелери ушул. Ошон үчүн этикафка ким отурам десе, ниет кылса, биринчи ниет кылсын Алла үчүн. Этикафка отурдум деп, экинчи баягы 4 нерсени эске алып, ошол менен этикаф кылсын. Азыраак сүйлөсүн, азыраак эл менен аралашсын, азыраак тамак жесин, азыраак уктасын. Көбүрөөк убактын Куранга, зикирге, салаватка, истигфарга, тобага жана дуага өткөзсүн. Ушу менен аракет болсун. Иншалла 10 күндүк орозосу, 10 күндүк этикафы пайдалуу болот Кудай кааласа. Ушунун таасири, бунун нуру, берекети 1 жылга жетет Кудай кааласа. Sen 1 жыл иншалла жакшы адам болуп жашайсыңар иншалла. Алла мага да силерге насип кылсын. Андан кийин Кудай кааласа адам бузула баштайын дегенде кайра Аллах таалам кайра Рамазан алып келет. Кайра Рамазан келгенде кайра биз руханий азыктанабыз. Кайра азыгыбызды алып, күчүбүздү алып, демибизди алып иншалла кийинки жылга кайра кадам коюп жашайбыз. Ушинтип жашоо боло берет балдар. Ушинтип жашай беребиз иншалла. Аллах субханаху ва таала ушу кылган ибадаттарыбызга Кудай кааласа өзүнүн астында Кудай кааласа соопторуну берет иншалла. Орозонун дагы баягы сооптору, этикафтын соопторуну толук ушул тартип менен Аллах таала берет. Түшүнүңөрбү?